Көпчүлүк жарандарыбыздын оюна пирамида акчаңыздарды салсаңыздар алдап кетет деген ойлорду салган 1-2 жыл аралыгында ар кандай кооперативдер өз ишмердүүлүгүн токтотту. Бирок азыркы күнгө чейин өз ишмердүүлүгүн алып келе жаткан жалгыз келечек турак жай кооператив экен. Ушул аталган кооперативдин жетекчисинен бүгүн толук маалыматты алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Эми айтсаңыз, ушул 1-2 жыл аралыгында ар кандай кооперативдер өз жумуштарын токтотушту. Сиздердин азыркы күнгө чейин иштеп келе жаткандыгыңыздардын сыры эмнеде? Бул сыры келечек турак жай кооперативинин ачык айкын иштеши. Ар бир адамдын, ар бир мүчөлөрүбүздүн баарына түшүндүрмө, анан электронный бизде очередь бар. Ошонун негизинде дагы элдерге толук биздеги очередте турган, анан үй алгандардын баарына маалымат жетип турганы да. Демек ар бир мүчө өзүнүн кезегин көрө алат. Ооба, кезегин көрөт, жеке суроолору болсо берет ар бирибизге ошондой. Анан негизи эле үй алуунун ар кандай жолдору бар. Эң эле түйшүктүү көйгөй десек болот. Бул бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө эле үй алуу темасы бул глобалдуу темалардын бири болуп келет. Анан ипотека аркылуу, банк аркылуу, ушул эле кооператив аркылуу жолдор менен алса болот. Кооперативдин өзгөчөлүгү эмнеде? Биздин келечек турак жай кооперативинин өзгөчөлүгү бул жерде проценттигинин жоктугу. Ар бир адам азыркы моментте өзүңүздөр билгендей миллион ала турган болсоң миллион кошулуп кетип атканын баары эле түшүнүп турат да. Бизде жеңилдик бул ашар жолу менен болгонго байланыштуу. Бизде акчаны 25%-ын берсе, 75%-ын келечек турак жай кооперативи 10 жылга бөлүп берет да. Баарыңыздар билгендей, көп жактарда документация өтө оор, топтош. Бизде болсо паспорт менен эле келесиздер, калгандарын өзүбүздүн консультанттар сиздерге түшүндүрүп берет. Батирби же квартира Кыргызстан боюнча каалаган жериңиздерден алсаңыздар болот. Анан ошол карапайым эл үчүн эң жакшы шарттарды түзүлгөн экен кооперативде негизинен эле. Башка тармактарда мисалы үй ала турган болсок, проценттер кошулуп теңме-тең акчабызды кайтарып берип калабыз. Ал эми кооператив эгерде таза айкын иштей турган болсо, бул өзүңүздөр көрүп жаткандай бизге эң керектүү нерсе десек жаңылышпайбыз. Ар бирибиздин эле ичибиздеги суроо болуш керек. Мисалы акчаны төлөп койдук, бизге кандай гарантия бере аласыздар? Мисалы алдап кетет, ошол эле жабылып кетпешиңиздерге кандай кепилдик бар? Буда келечек турак жай кооперативинин биз кечээ жакында эле ачылган компания эмеспиз. 5 жылдан бери иштеп атабыз. Кудайга шүгүр, ушу 5 жылдын ичинде көп показательдерди көрсөттүк да. Адан тышкары чоң ийгиликтерге да жеттик. Бул нерседе 48% аз үйлүү болуп турат. То есть өз негизи бизде 25 эле пайызы үйлүү болуп, 75% кезекте туруш керек эле да. Эми бизде азыркы моментте 52% калды кезекте. Бирок муну биз убакыт өткөн сайын күндөн күнгө биз көбүрөөк адамга үй алып берип, ошон менен биз 50/50, может, куда калса уже убакыт өткөн сайын 60-ка 40 болуп калат. 40% очередте турса, 60% үй алган болуп калат. Ушуга жеткенге болгон мүмкүнчүлүгүбүздү иштетип атабыз да. Гарантиябыз бизде үй алып бергендерибизди айтабыз да. Ошолордон түшкөн каражат менен кайра үй алып берип кете бересиз. Ооба. Демек, айта аласыз 100%-дуу үй алыш бар. 100%-дуу айта аламын. Бул нерседе баягы келечек турак жай кооперативинин топтоо программасы менен биз үй алып бергенге толук мүмкүнчүлүгүбүз жана кудуретибиз жетет. Только сиздерден сабырдуулук, анан келечекке бир кадам.